Кече 17 апрелде Санкт-Петербургда UFC турниринин катышуучусу Антонина Шевченко ачык машыгуу өткөрдү. Антонина Шевченко бир тууган сиңдиси Валентина менен спаррингге чыгып 8 мүнөттүк чаканышуу көргөздү. Жыйырмасында боло турган UFC турниринде Шевченкодон тышкары дагы бир Кыргызстанда туулган мушкер Рафаэль Физиев да беттеш өткөрөт. Физиевдин UFC'деги дебюттук беттеши орусиялык Магомед Мустафаевга каршы болмокчу. Мустафаев буга чейин UFC'де 3 беттеш өткөзгөн. Борбор-Каладагы дзюдо мектептеринин биринде жашы эми гана 5ке келген жаш жеткинчектер кадимки Тадахиро Намура, Ясахиро Ямасита же Артур Тэ менен Бекболот Токтогоновдой эле тертөөгө ал жандары калбай алдыда болчу мелдештерге даярданып жатышат. Бала болсо да машыгууларга олуттуу карап, оюнга алаксыбай эмгек кылган чүрпөлөрүн көргөн ата-энелер ыраазы. Биринчи убакта анча деле көңүлдөнгөн эмес, бирок бир топ келгенден кийин абдан көңүлдөнүп, ушул убактысы келгенде мен барам деп, мени убактымдан кечикпеймин деп ушунчалык айганыш буларды үйрөткөндө бул дисциплинага 5 мүнөт кечигүү деген жок. Ошентип эки жолу биринчи орун алды бул ичиндеги соревнованиядан. Эки жолу 3-чү орунду алган. Анан кийин аякы жолу бул Польшага барып биринчи орун алып келди. Абдан кубандык. Ошол Польшада болуп жатканда, соревнование болуп жатканда баарыбыз ушул жерден карап аттык да. Биздин балдар күчтүү эле экен. Бул залда машыккан балдар жакында Польшада өткөн эл аралык мелдеште 4 алтын, 3 күмүш жана 1 коло байгеге ээ болушуп, мелдештин жыйынтыгында Кыргызстандан барган курама жалпы командалык эсепте 3-чү орунду алган. Машыктыруучу Айганы Шайым балдарды спортко кантип кызыктырат жана мелдештерде жеңилип калбоо үчүн балдарга кантип дем берерин айтып берди. Дзюдону, например, 3 жаштан баштап тренировать этебиз балдарды. 3 жаштан алып келип балдарды, аларды чуркаганды, отжимания кылганды, разминка кылганды үйрөтөбүз. Анан 2-3 жылдан кийин ловкосттары развиваться эткенден кийин анан уже күрөштүрүп, бросок кылдыртып үйрөтөбүз да. Жакынкы Польшадагы мелдешке барып утуп келген балдарым бар, жакшы ийгилик көрсөтүп. Ал жакта Исмаилов Байел деген балам бар, 22 килограммда күрөшөт, чемпион болуп келди. Абдуллаев Эмирхан 5 жаштагы балам бар, 18 жашта тоже 18 килограмм салмакта чемпион болду. Болотов Адил биринчи место алып келди тоже. Анан Күмөндөров Эртай биринчи место алды. 6-7 балдарым бар да примерно. Алар өзүнүн салмагында жакшы күрөшүп чемпион болушкан. Ал жакта 1250 участник болду. Ошого карабай балдарым сүрдөбөй, аларга дуктан берип, жакшылап күрөшкүлө, анткеле мынткеле деп атып, жакшы балдарым сүрдөбөй жакшы күрөштү. Кыргызстандын намысын коргойлу балдарым деп колуна желекти берип аларга. Анан жакшы буйрса, утушту баары. Төртөө утту, 8 бала менен баргам. Экөө экинчи место алды. Абдулазиз деген балам бар, тоже экинчи, 3-чү место алды. Андан кийин Латвияга кетип, Латвиядан биринчи место алды, экинчи место алды. Жакшы күрөшүп келди ал дагы. Ар бир бала өзүнчө шык жөндөмгө ээ. Балаңыздын ар тараптуу өнүгүп, дени сак, сергек болуп өсүүсүн кааласаңыз, спорт менен достошууга үндөө керек дейт жаш чемпион Эмирхандын чоң энеси Бермет айым. Эмирханда спорт менен машыгып баштагандан тарта ден соолугунда, жүрүм-турумунда жакшы өзгөрүүлөр болгонун айтат. Спортко катышы электе балада ойноп эле, тыйнагандай, анан балдардан таяк жеп эле жүрчү. Ыйлап келип, тайны деп эле. Анан спортко катышып баштагандан кийин уже өзүн кадимкидей чоң сезип, бала бакчага барчы, бала бакчага да барбай калды, мен уже спортсменмин, барбайм деп. Анан тренери аны жебе, муну кирешки жебе деп айтат. Жанакындай чипсыларды жебе, кола, фанта ичпегиле деп айтканын кылат. Анан биякта тартып катуу болгондуктан тырмактарын өстүрбөйт. Жакалары таза болуш керек. Ошолор тазаладыңбы деп турат. Аябай эме сүйүнүп келет да, күтөт ошол күндү келем деп. Мен бүгүн тренировкам барбы тайны деп чуркап келип сурап, анан бүгүн жок десең деп кайра кетет. Аябай жакшы көрөт.
эмен дзюдону. Балдардын дени сак өсүүсү үчүн кайсы гана спорттун түрү болбосун пайдалуу экени талашсыз. Өлкөбүздө спорт менен достошкон балдардын саны өсүп, келечекте биздин өлкөдөн да Олимпиаданын алтын мөөрөйүн алган балбандар чыксын деп тилек кылабыз. Кичи футбол боюнча Ысык көл футбол лигасынын 8-туру жыйынтыкталды. 16 команда катышкан жогорку лигада 1-орунда балыкчы командасы 20 упай менен келе жатат. Ал эми 2-орунда 18 упай менен Кызыл Суу, 3-орунда 16 упай менен Коштоо келүүдө. А 1-лигада А тобунда Боз Тери, Даркан, Кашат айылдык командалары көч башында келе жатса, Б тайпасында 19 упай алган Бүркүт жана Чырпыкты курамалары келүүдө. Айта кетсек, Ысык көл футбол лигасы 2, 1 жана жогорку болуп 3 дивизиондо өтүүдө. Командалар быйыл 15 турдан кийин жеңүүчүнү аныктайт.